Кымбаттуу үртандар, кымбаттуу угармандар, кайрадан сиздер менен көрүшкөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн да силер менен бир маанилүү, жакшы жашообузда керек болгон дагы бир тема менен бөлүшкүм келет сиздер менен. Дайыма угуп жүргөн угармандар үчүн чоң рахмат, тажабай угуп атканыңар үчүн. Эми бүгүн ошол басынуу деген темада сүйлөшкүм келет сиздер менен. Ал эмне деген сөз? Басынуу деген Кудайга жагабы, жакпайбы, эмнеден басыныш керек? Басынган адам эмнени күтүп турат алдыда аларда? Ошон үчүн сиздер менен сүйлөшкүм келет. Жакыптын катында ыйык жазууда Кудайдын сөзүндө мындай деп жазылыптыр да, сиздер менен ошону окусам. Биринчи аяттан баштап, биринчи бөлүм. Экинчи аяттан баштап окугум келет. 12-чи аятка чейин мындай деп жазылыптыр. Бир туугандарым, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла. Анткени сыналган ишенимиңер чыдамкайлыкты жаратарын билесиңер. Бардык жагынан жеткилең, эч кемчиликсиз болушуңар үчүн чыдамкайлык, жеткилең аракетте ээ болуш керек. Кимиңерге акылмандык жетишпей жатса, баарына берешендик менен жемелебестен берген Кудайдан сурап, ага берилет, сурасын. Бирок эч шектенбестен ишеним менен сурасын. Анткени шектенген адам шамал айдаган деңиз толкунуна окшош. Мындай адам Теңирден бир нерсе алам деп ойлобой эле койсун. Эки ойлуу адам өзүнүн бардык жолдорунда туруксуз. Басынтылган бир тууган өзүнүн бийиктиги менен сыймыктансын. Ал эми бай бир тууган өзүнүн басынтылгандыгы менен сыймыктансын. Анткени ал чөптүн гүлүнө окшош, тез эле солуп калат. Күн чыгып аптап болуп турганда чөп куурап, гүлү күйүлүп түшүп, кооздугу кетет. Ошол сыяктуу эле бай адам да өзүнүн жолдорунда куурайт. Сыноолорду башынан өткөрүп жаткан адам бактылуу. Анткени сыноодон өткөндөн кийин ал адам Теңирдин өзү сүйгөндөргө убада кылган өмүр таажысын алат деп жазылыптыр. Өмүр таажысын алат дейт. Бул түбөлүк өмүр менен байланыштуу экен. Адамдар ошол өзүнүн мүнөздөрү бүгүнкү күндө басынуу эмне үчүн керек бизге? Басынуу эмне үчүн керек? Бүгүнкү күндө адамдар басынуунун карама каршысы бул текебердүүлүк экен. Карама каршысы текебердүүлүк. Эми адам басынтылганда кандай ийгиликке жетет, же олжого, же пайдасы бар кандай басынтылган адам? Көп адамдар басынгысы келбейт. Эмне үчүн? Эгер адам бул жашоону түшүнсө, канча басыныш керек, ал басынуу бизге эмне керек экенин түшүнсө, анда ар бир адам ошол жолго умтулмакта Кудайдын сөзүнө. Эми бул жерде эмне деп айтылып атат? Кыйынчылык жөнүндө айтып атат. Ар бир адамдын башында кыйынчылык бар, сөзсүз. Сен байсыңбы, сен кедейсиңби, сен жөнөкөйсүңбү, же билимдүүсүңбү? Ар бир адамдын жашоосунда сөзсүз кыйынчылык кездешет. Ошол кыйынчылык адамдар менен да байланыштуу. Кээ бир адамдар сени кабыл албайт. Кээ бир адамдар сени кичинекейсинтип коет. Кээ бир адамдар сени өзүнүн жумушуна байланыштуу сени ылдый төмөн көрүп коет. Кээ бир адамдар байлыгына карап туруп сени басынтып коюшу мүмкүн, сен ким элең деп. Жана башка ушул сыяктуу сөзсүз басынтылуулар менен дайыма кездешебиз, анан жолугушат экенбиз жашообузда. Өмүрүбүздүн аягына чейин бул бизди коштоп жүрөт экен. Ошондо эми эгер биз Кудайга ишенбесек, анда бизге башка маалымат, башка сабак, башка тарбия беришчү. Сен жемиңди жедирбе, башынан баштап эле өзүң мүнөзүңдү көрсөтүп кой, тыңыраак бол, бир чапса эки чап деген тартып алган нерсеге моюн бербе, жол бербе деген сөздөр айтылып келген бүгүнкү күндө. Бул жердеги адамдык ойлор да. Ушинтип оозуңду ачып тура берсең, анда сени тебелеп кетет деген сөздөр басынтуулар менен айтылат. Ошон үчүн сен өзүңдү жол бербе. Сенде намысың кандай сенин намысың жок деген сөздөр менен да айтып коюшу мүмкүн экен. Бирок биз муну тереңирээк алышыбыз керек экен. Тээ Кудай адам баласын жаратканда, сонун кылып жараткан. Адам баласы күнөөгө баткандан кийин адам бирин-бири басынта баштады. Өлтүргөнгө чейин барышты. Тебелеп тепсегенге чейин барышты. Адамдык ыйыктыктарды тебелей баштады. Адамдык баалуулуктарды тебелей баштады. Өзүнүн бир тууган экенин унутуп калды. Күнөөгө көбүрөөк көңүл буруп баштады. Эми ошол абалдан чыгыш үчүн кээ бир адамдарды басынтып атып, депрессия деп коебуз бүгүнкү күн менен, адамдын психологиясы талкалана баштады. Дерт башы талкалана баштады.
Канчалаган адамдар бул дүйнөдө кыйналып жашашат. Канчалаган адамдар басынтып адам катары көрбөй койгон, кул катары көрүшкөн, малай катары көрүшкөн, адам эмес айбан катары көрүп коюшкан. Ушундай нерсе менен баардык адамдардын, жердеги адамдардын бирин бири басынтуулары башталды. Эми бул жерде Кудай эмнени айтып атат? 9-аятта басынтылган бир тууган өзүнүн бийиктиги менен сыймыктансын дейт. Сени басынтып атса сыймыктан дейт. Эгер мен Кудайга ишенбесек, анда сыймыктаныштын деле кереги жок. Кантип сыймыктанасың? Сени кемсинтип, басынтып, шылдыңдап жатса кантип басынасың? Бул оор жумуш, жөнөкөй жумуштардын бири эмес. Жөнөкөй иштердин бири эмес. Ал эми биз ушул ар бир адам момундук жолунан өтүш керек экен, басынтылуу жолдон. Канчалаган пайгамбарлар буга чейин келип кеткен жер бетине. Ар бир пайгамбарды Кудай ушул басынтылуу мектебинен өткөргөн экен. Басынтылуу мектебинен өткөргөн экен. Аны ошондо биз байкашыбыз керек. Эми биз Кудайга ишенип калгандыктан ким өзүн басынтса дейт, мен көтөрөм дейт. Ким өзүн өйдө жогору койсо дейт, мен аны басынтам дейт. Кудай көтөрсө жакшы экен, ал эми Кудай басынтса жаман экен. Ошон үчүн мени Кудай басынтса, адамдар басынтса, анда Кудай кайра өзү көтөрүп алат. Эми басынтуу деген эмне жердеги жашообузда? Кудай пайгамбарларын өзүнүн тандап алган элин кандай басынтуулардан өткөн? Ошондо адамдын ички дүйнөсүндөгү жамандыктардын баары ушул басынтуу менен чыгат экен. Басынтылуу бул адамдын эң жакшы таза ыйык жашаганга бул дарыс экен. Дар кадимкидей. Бул текебердүүлүктүн дарысы экен, менсинүүнүн дарысы экен. Өзүн жогору сезген нерседен сактайт экен басынтылуу. Биз ушул жашообуздан карап көрсөк, Жусуп пайгамбардын жашоосун алсак, Жакып пайгамбардын 12 баласы болот. 12 баласынын бир баласы Жусуп болот. Ошол Жусуп ал түш көрөт. Ал Кудайдан келген түш болчу. Ал түштөрүн жоруп берет. Түштөрүн айтып берет, ушундай түш көрдүм деп. Ата-энесине жакчу ал түш, бирок бир туугандарына жакчу эмес. Сен дагы эле түшүңдү жоруп атасыңбы деген. Ал болсо бир туугандардын кемчиликтерин ата-энесине айтып койчу. Кандай кемчиликтерди кетирип атканын. Ал көрөгөч болчу. Кичинекей болсо да бирок көрөгөч бир туугандарынан. Бир туугандар көргүсү келчү эмес аны. Аны баардык жерде шылдыңдачу, басынтчу. Эң биринчи ошол бир туугандарынан басынта баштады. Бир күнү Жакып балдарын мал кайтартып, малга жиберет баардык балдарын. Алар мал кайтарып келишет, малдары көп болот. Алар алыстап кеткенде кийин бир нече убакыттан, бир нече күндөн кийин баласы Жусупту жиберет, барып бир туугандарымды карап келчи. Мүмкүн ачка калгандыр, мүмкүн кыйналып ачкандыр, барып маалымат алып кел дейт. Жусуп тамак аш алып алып, бир туугандарын көздөй жөнөшөт. Бир туугандарын көздөй жөнөйт. Анан издеп таап, сураштырып отуп, бир нече күндөн кийин бир туугандарына жетип анан табат. Алар алыстан Жусупту көргөндө, бир тууган инисин көргөндө, алар сүйүнүп кетишет. Түшчү келатат. Атабыз жаныбызда жок. Эми аны бизди кантип даттанчу эле. Биз жөнүндө жаман нерселердин баарын айтып барчу эле. Кемчиликтерибизди. Эми муну кармайлы да өлтүрүп салалы деген жаман ойлор кетет. Ал келгенде тамак ашын алат, аны кармашат, аны ошол чуңкурга салып коюшат. Кургап калган кудукка салып коюшат. Өлтүрөбүз дегенден арасынан бир тууганы чыгып, аны өлтүргөндө эмне пайда болот? Ал Кудайдан корккон адам болчу. Өлтүргөндө андан көрө сатып эле кулчулукка. Пайда көрөбүз. Атабызга эмне деп айтабыз? Десе, кийимин козудан соебуз, мал союп, ошонун каны менен жууп туруп, кийимин көрсөтүп коебуз, тытмалап туруп, аны жырткычтар жеп кетти деп айтып коебуз. Анын жарасы жеңил эле, оңой эле аны айтып коюш. Атабыз кичине кайгырып басылып калат. Ал эми бул даттанган, жакпаган бир тууганыбыздан биз ушинтип бошонсок болот. Дейт дагы, аны ошол кетип бараткан кербенчиге, Мисирден келаткан кербенчилерге анан 33 теңгеге сатып ишет, 30 күмүшкө. Ал эмне деген сөз? Бул басынтуу. Биринчиден, аны шылдыңдашчу байкелери. Экинчиден, аны Мисир жергесине сатып ишти. Өзүнүн бир тууганын саткан адам. Эмне деп айтылат биздин жашообузда? Бул экинчи басынтуулуу болчу.
Үчүнчүсү ошол Египетке сатылган, алар андан ары Мисир жерине сатып ийишет. Мисир жеринен Патифар деген адамга кул болуп келет, үйүнө, үй кызматчысы болуп кул болот, үйүндөгү баардык иштерди жасайт. Кул болуп калат. Ал дагы бир басынтылуу. Бирөөнүн үйүндө кул болуп, үйүн жыйнап, үй иштерин жыйнай турган бул Жусуп пайгамбар келечекте. Анан аялы бир күнү жаман жолго чакырат. Мени менен жат дейт. Жусуп пайгамбар айтат: мен мырзамды сыйлайм, мырзамдан корком. Мен мырзамдын үй бүлөсүнө андай жаман ишти каалабайм деп дайыма качып жүргөн болот. Бир күнү, дагы бир күнү аялы келип басылып, мени менен жат дейт. Ал болсо жок дейт. Ханышам дейт, кереги жок дейт, болбойт дейт, бул күнөө дейт, бул Кудайга жакпайт дейт. Ошондо ал атайын жасап, кийимин шыпырып сыйрып алат. Жусуп сыртка чыгып качат. Ал жерден кыйкырып өкүрүк кылат. Мени зордуктап атат деп кыйкырат. Тегеректегилерин даярдап койгон болот. Анан аны кожоюн, күйөөсү келип, аны зынданга салып таштайт. Ал жок жерден жала жабылып зынданга түшүп калат. Зындандан ал жакшы үлгүсүн көрсөтүп, зынданда жүрсө да Кудай аны менен болот. Аны менен болгондуктан ал жерден падышанын, Мисир жергесинин падышасынын 2 адамы түшүп калат. Жүзүм ширесин падышага берген жана нан сунган 2 кулу түшөт. Алар түшүндө түш көрүшөт. Түшүндө түш көргөндө алар түшүн айтып отурганда Жусуп келет да түшүн жооп берет. Анан бир нече убакыт өткөндөн кийин ал сурашат эмне үчүн деп. Анан ал түштөрдүн баарын жооп айтып берет. Бирөөңөр аман каласыңар, бирөөңөр өлөсүңөр. Фараон силерди жазалайт. Анан чын эле бирок чыгып атканда мени унутпагыла дейт, мени эстегиле дейт Жусуп. Алар чыккандан кийин Жусуп таптакыр унутуп калат. Бир күнү фараон түш көрөт. Түшүндө бир мүшкүл иш көрөт. 7 семиз уй чыгат. Суудан 7 уй чыгат. Анын артынан дагы бир арык 7 уй чыгат. 7 уй, арык 7 уй, семиз 7 уйду жеп салат. Бирок алар эчтеке өзгөрбөйт, арык бойдон калат. Андан кийин экинчи түшүн көрөт, дагы ошол эле учурда. Буудай чыгат, 7 буудай. Семиз толук, бышып жетилген. Анын артынан 7 буудай чыгат, арык чүрмүйгөн. 7 буудайды, 7 арык буудай, семиз толук буудайды жок кылып коет, жеп коет. Анан ойгонуп кетип, түшүн карап, таң калат. Бул эмне деген түш болду экен? Анан ушул түш жүрөгүнө тынчтык бербей, Мисир жергесинде баардык билермандардын баарын чакырат. Билермандарын чакырып, ал айтат: ушул түштү ким жооп берет дейт. Анан ал баягы аман калган, нан сунган кул айтат: ушундай зынданда жатканда Жусуп деген адам болгон. Ошол биздин түшүбүздү жооп берди эле, ал чын чыккан. Ошол мүмкүн жооп берет дейт. Аны зындандан алдырышып, анан түшүн айтып берет фараон Жусупка. Жусуп болсо бул түш Кудайдан экен. Кудай 2 жолу эскертиптир. Мен өзүм менден эмес, Кудайдан түштүн жообун айтыш деп Кудайдан алып туруп түшүн жооп берет. Мырзам, фараон, бул түштүн жандырмагы мындай дейт: 7 жыл токчулук болот. Анын артынан 7 жыл ачарчылык болот. 7 жыл токчулукта жаңы кампаларды салып, 7 жылдык бүт буудай эгиндердин баарын жыйнап алыш керек. Жаңы кампалар салып, толтуруп алыш керек дейт. Ачарчылык келет дейт артынан 7 жылдык. Анан буга бир адамды койгонуң дейт. Ишенимдүү адамды. Анан баардыгы сүйлөшүп, эми ушундай Кудайдан жооп алып аткан, Кудайдын адамы болсо, Кудайдын түшүн жооруп аткан адам болсо, Кудайдан келген түш болсо, сенден башка кимди коебуз биз? Деп баары макул болуп элге чагып, Жусупту фараондон кийинки эле адам кылып коет. Баардыгынын үстүнөн бийлик жүргүз. Ага кол шакегин берет. Баардык ошол чечим чыгарат, мыйзам чыгарат. Анан аны ошол экинчи адам, ошол Египет, баардык Мисир жергеси боюнча экинчи адам болуп калат фараондон кийин эле. Баардыгы ага баш ийет. Кампалардын баарын толтурат. Кудай ошентип Жусупту ошентип жогорку деңгээлге койгон экен, жогору көтөрүптүр. Эгер башын караса канча басынтуулардан өттү. Өзүнүн бир туугандарынан аны сатып ийишти, тыйынга эле болбогон.
аны фараондун кулдун мырзанын үйүнө келди, үйесин аялынын басынтуусунан өттү, түрмөдөн өттү, кандай адамды гана түрмөгө салат, ушундай басынтуулардан өткөн экен. Айып пайгамбарды карасак деле так ошондой. Колунда бар кезде баары келет, колунда жок болуп калганда, ооруп калганда, өлүм алдында жатканда аны достор келип басынтышат. Сен Кудайдан болсоң ушундай кылат белең. Кудайга жакпаган иш кылдың, ошон үчүн сен ушинтип атасың дейт. Аялы басынтат. Андан көрө ушинтип кыйналбай, пес оорус менен оорубай, кыйналбай, андан көрө өлүп калбайсыңбы дейт. Так ушундай нерселерди айтат. Канчалаган пайгамбарлар ушундай басынтуулардан өткөн экен. Анын акырында жана Жусупту экинчи адам кылганда бүт Мисир жергесинде эң чоң, ошол учурдагы чоң державалардын бири болчу. Экинчи орундагы адам болуп калды фараондон кийин эле. Кудай өз элин, өз пайгамбарларын ушундай басынтуулардан өткөрүп, анан жогору койгон экен. Иса дагы бул дүйнөгө ошентип басынтылып келди. Өзү Кудай болуп туруп жерге келди. Бетине түкүрүштү, айкаш чыгашка кадашты. Кудай болуп туруп адамдардын шылдыңында калды. Анан азыр болсо өлгөндөн тирилип 3 күндөн кийин ал Кудайдын оң жагында. Кудай батасын берди. Так эле ушинтип басынтылуу, мен Кудай менен ишенсем, Кудайга ишенсем, мен басынтылуудан коркпойт экем. Ким өзүн жогору койсо, Кудай басынтам дейт. Ким өзүн басынтса, Кудай жогору көтөрөм дейт. Кудай басынтса жаман экен, Кудай көтөрсө, Кудай батасын берет экен. Басынткан адамдардын үстүнөн жогору кызматчы кылып коет экен. Ошон үчүн биз басынтуудан коркпойт экенбиз. Ошол адамды төмөн түшүрөт дагы, сени жогору көтөрөт экен. Биринчи ошол мектептен, момун жоош, текебердикти сындыра турган мектептен өтүш керек экен. Ар бир адам өтүш керек экен. Эгер биз денебизди алсак, бир нерсе кыла турган болсок, баарды колдорубузда эйлет, белибизде эйлет, бутубузда эйлет, бир нерсени алыш үчүн. Кудай силерге өзгөчө батасын берсин. Басынтылуу аркылуу Кудай силерге батасын берип, жогору көтөрүлгөндөй болгула. Амин.